Биз кайсы илимге кирбейли, кайсы билимди тандабайлы, астрономия, биология, химия болсун, кайсы илимди тандабайлы, бардык илимдердин ачкычы же акыры барып таянар такалар жери ислам дини, Куранга барып такалат. Бардык илимдин башаты дагы, акыры аягы дагы Куран болуп эсептелет. Себеби биз тарыхын издей турган болсок, бир тарых кайсы бир ченге чейин барып такалат. Ал эми бир кайсы бир илим, кайсы бир тепкичке барып такалат. Бирок Куран илими адамзаттан, адам атадан баштап алдыңкы жашоону, андан кийин өлгөндөн кийин акырет жашоосу кандай болот, анын дагы бардыгын жалпы түрдө үйрөтө турган илим бул Куранда. Башка китеп эч кайсы китеп жашоону, жашоодон кийинки жашоону бейишти тозокто эч качан үйрөтпөйт. Ал эми Куран бардык жашоону бул учурдагы дүйнөдөгү жана бул учурда эмне кылышың керек бардыгын акыйкат таразага коюп туруп үйрөтө турган бул албетте жалгыз китеп Куран болуп эсептелет. 16-кылымдын ортолорунан 19-кылымдын аягына чейин, аныгы 1890-жылга чейин Европада бир кес пайда болот, өлүк урдагандар. Өлүк урдагандардын өзгөчөлүгү алар жаңы мөрзөлөргө ким коюлду? Бүгүн кайсыл чал өлдү? Бүгүн кайсыл секелек кыз өлдү? Кайсыл жерге коюлду? Бардыгын билип турушкан алар. Аларды урдап табиптер менен иштешкен, ошол учурда врачтар менен иштешип, ошолорго алып барып тапшырып, акчасын, сыйыспасын алган да. Ошол учурда бул таанымал кесип болуп кеткен, жана көп башка кесиптерге салыштырмалуу акчаны көбүрөөк алышкан. Албетте орчундуу жана коркунучтуу кесиптердин бири. Бирок ошол нерсе болгон ошол учурда. Айтайын деген маселе, биз өлгөнүбүздөн кийин кепин дагы бизге насип кылбай калышы мүмкүн. Себеби кепин урдап саткан деген фактылар да кээде кездешет. Биз өлгөн адамга кепин оройбуз. Өлүк жок болсо кантип кепин оройсуң? Бирөөлөр седиле агып кетип табылбай калат өлүгү, бирөөлөр утта күйүп кетет, эч нерсеси калбай калат. Бирөөлөр иссиз жоголуп кетет. Айтор, аларга кепин дагы насип кылбайт экен. Демек, биздин өмүрдөн өткөн учурубузда кепин дагы жада калса бизге насип кылбай калышы толук түрдө мүмкүн экен. 15-16 кылымда биринчи Англияда башталган нерсе кийин барып бүткүл Европага тараган, бул балак баласы. Мындайча айтканда, саяк жеген балдар. Бул ушул жерден дагы ислам дини адилеттүү дин экендигин, ал эми башка диндер кээде адилетсиздиктин туу чокусуна жеткендигин билсек болот. Ошол учурда падышалардын баласы кокус бир кемчилик кылса, күнөө иш кылып койсо, айып иш кылып койсо, анын ордуна бир бала сабалган. Ал күнөөсүнүн өлчөмүнө жараша оор күнөө кылган болсо, көбүрөөк таяк жейт, жеңил күнөө кылган болсо, ошого жараша таягын жеген. Бул албетте адилетсиздик. Учурунда биздин дагы ислам падышаларыбыз өткөн, алар медресеге барып, устаздарына тапшырып, сен ушуну урсаң, сөөгү меники, эти сеники дегендей кылып, катуу тарбиялагын деп бир нерседен кечип, ошол балдарын берип, ошол учурда дагы ислам дининин адилеттүүлүгүн билсек болот. Таразыны эки жакка коюп туруп таразаласак, бул жерде дагы амирдин падышанын, амирдин башчысынын баласы дагы же көчөдө жаткан бир кичинекей адамдын дагы адилеттүүлүгү, укугу бирдей деген маселе келип чыгат ислам дининде. Урматтуу мусулман бир тууган, кириш темасында бүгүн кичине баш сөз кылып койдум. Себеби ушул нерсеге жеткизейин дедим. Бүгүн кээ бир кыйнагыч чарыктагы, кыйын азаптагыч каражаттарды окуп изилдеп көрдүм. Адамзат тарыхындагы эң коркунучтуу азап берүүчү каражат болуп, бул мис бука деп аталат экен. Мис бука жана анын экинчи, үчүнчү дагы аты Сицилия букасы, же Флорида букасы деп дагы аташат экен. Муну изилдесем, адамзат тарыхындагы эң коркунучтуу жана эң күчтүү азап берген, азап менен өлтүрө турган бул Сицилия букасы экен. Бул элестетсе кадимгидей темирден болгон бука, анын жанында же үстүндө тешиги болгон, жабырлануучу адамды койгон, астынан от жалган, баягы мистен болгон темир кызычты баштаган, ичиндеги адам үчүн бул үңкүрдөгү азап сыяктуу караңгы түн. Ал буканын ичине түшүп көрмөйүнчө ал азапты билиш мүмкүн эмес деп ойлойм мен, жеке мен. Себеби ошончолук азаптын туу чокусуна жеткизген бул. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок ушул
мис букасын жасаган биринчи адам жасап өткөндөн кийин өзү дагы ошондо күйгүзүлүп биринчи курмандыгы болгон. Падышага бул нерсе өтө жагат ошол учурда. Мис бука чыгарган, мис буканы көргөндөн кийин падышага өтө жагып, жабырлануучу, урдалган болобу, тоногон болобу бардыгын кээде ак жеринен караланган адамдар дагы мис букага салып азапташты баштайт. Ал мис буканын өзүнчө бир өзгөчө мурун жагында тешиктери болгон. Ичиндеги адам кыйкырып бакырган учурда өгүз кыйкыргандагыдай үндөр чыккан. Албетте бул үн кимге тиешелүү экендигин билсеңиздер болот. Падышага өтө жагып көптөгөн адамдарды азаптайт. Акыр аягында адилеттүүлүк ордун табып, ал падыша дагы ошол мис буканын ичинде күйүп азапталып өлөт. Албетте отко барсаң күйөсүң, сууга барсаң чөгөсүң дейт. Ток, от, анан суу. Булар карап отурбайт экен. Жаш адамсың, сен зексиң, же авторитетсиң, же бир өссүң деп карап отурбайт экен алар. Булар менен ойношуштун кереги жок. Булар кармаган жерин үзүп алмайынча койбойт экен. Ошондуктан отпарастар от карабайт, эч нерсени карабайт, күйгүзөт деп туруп эле балким отко сыйынгандык ошонун. Сууга карасак, азаптуу өлүмдөрдүн бири сууда чөгүү. Аба жетпей сууда өлүү эң азаптуу. Абаны жутабыз канчалык? Абаны бир күндө канча жолу жутуп атабыз да, мисалы. Буга эч ким акча төлөгөн жок. Эгер акча төлөй турган болсок, биз кафе ачсак дагы, магазин ачсак дагы, эмне кылсак да, бир иш кылсак, мамлекетке салык төлөп турабыз. Аба үчүн бир перишелер өз жактан бир биржа же бир фонд түзүлгөн эмес да, салык төлөп тургула дегенчи. Эгер биз салык төлөсөк, бул абабыз үчүн. Биз канча миллиардтаган карыз болуп кеттик эле. Аллахка буга шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Кээ бир бекер нерселерге кээде шүгүр кылган үйрөнүш керек, билиш керек. Бул дагы, урматтуу мекендешим, суу, от дедик. Албетте от дагы күйгүзө берет экен, суу дагы чөктүрө берет экен. Суу дагы карап отурбайт экен. Эң азаптуу өлүмдөрдүн бири. Ошондуктан да албетте от деп туруп келет. Тозокто дагы от менен азапталат. От менен күйгүзүлөт. Себеби териге тери жакындаштырып күйгүзүлгөн даражада. Баягы казандардын ичинде кайнаган жылаңачтар деп. Албетте от азабы өтө кыйын азаптардын бири. Ошондуктан да мис буканы мисалга келтирдим. Албетте буга окшош дагы бир орто кылымдардын энквилизациясынын классикасы болуп дагы келген темир аял, мисалы үчүн, ал ичине адамды саласың, салганыңдан кийин дагы ичиндеги тикенектер сени сайышты баштайт. Кадимкидей кандар аз процент агыштын эсебинде адам кыйналып өлөт. Албетте буну коркутуу үчүн кылган дешет эксперттер. Бирок ошого карабастан бул дагы өтө азаптуу, коркунучтуу өлүмдөрдүн, кыйнап өлтүргөн өлүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Айтсак өтө көп, урматтуу мусулман бирдуганым. Айтсак өтө көп. Айс эшеги деп дагы көрдүм мен. Бул дагы кадимкидей эшек, биз айылдарда көрүп жүргөн эшек сыяктуу тактадан, ошол учурдагы такталарды жасалыптыр. Адамды отургузуп, көбүнчө аял кишилер жасалган экен анда. Эки бутун, эки ачаматы отургузуп тактага көбүрөөк жүк болуш үчүн буттарына бир нерселерди ийилип байлап коюшкан. Ошончолук адамды азапташкан. Такта өтө курч болгон. Биз атка, эшекке отурганда жүгөндөрдө ат токумдарын току өтө жумшак болуп турабыз. Ал эми ал жерде учтуу, курч такта болгон. Бул азаптагыч аппараттарды, каражаттарды эмне үчүн айтып жатам? Биздин ислам динибиз канчалык аруу, мээримдүү, таза дин. Чындыгында Аллах Таала дагы бир айыбыны жашырсаң, бир пенденин айыбын жашырсаң, кыямат күнү айыбыны жашырат дейт. Биз бүгүн күнөөлөрүбүздү жашырсак, бирөөнүн айыбын ашып ашкерек кылбастан жашырып койсок, эртең кыяматта Аллах биздин күнөөбүздү жашырат экен. Бул урматтуу мекендештерим, дагы айта турган болсок, айс 16-17 кылымда Австрияда пайда болгон, ойлоп табылган бул крест түрүндөгү аппарат, каражат деп койсок. Бул адамдын мойнуна, колуна, бутуна байланып,
ушундай абалда отургузулат, эңкейген абалда, эми абалды элестете бериңиз. Мен балким мис букадан дагы эң күчтүү азап берген ушул деп эсептейм, себеби адам жөн эле түрмөдө эмне болуп калат, өзү СИЗОдо отура турган болсо. Эми жөн эле отургузуп, андан көрө өлүм жакшыраак дейм да, мынтип отура бергенден көрө. Ашказанда оорулар, кол буттардагы оорулар, ал жерде психологиялык оорулар бул өтө азаптуу да. Жөн эле коюп коет, кетип калат. Эч ким кирбейт, эч ким жанынан кабар албайт. Бул өтө азаптуу каражаттардын бири болуп эсептелген. Жана муну колдонушкандан кийин адамдар ошол учурдагы адамдардын ою боюнча, психологиясы боюнча күнөөлөрдөн аруланды, тазаланды деп ишенишкен экен бул нерселерге. Бул азаптоочу нерселерди айттым. Урматтуу мекендештер, мен айттым, балким буларды угуп билсеңиздер керек, көрсөңүздөр керек, бирок айтыштан максат бул дүйнөдөгү тарыхтагы эң коркунучтуу азаптагыч каражаттар экен. Мен айта турган маселе, бизде акырет бар, тозок бар, бейиш бар. Тозоктогу азаптар, Курандагы келген аяттардын маанилери бул тарыхтагы азап берүүчү каражаттар эч нерсе эмес. Тозоктогу азаптоочу периштелердин алдында. Биз бүгүн ужас кино көрүп көчөгө чыга албай калгандар бар. Мисалы үчүн ужас жанрындагы кинолорду көрүшүп коркушат, башка кылышат. Алар эч нерсе эмес. Мээримдүүлүк сыпаты жок периштелердин алдында алар эч нерсе эмес. Бүгүн өлүм периштесин кандай күтүп алууга даярдыгыбыз бар. Бүгүн кантип даярданып жатабыз өлүм периштесин күтүү үчүн, урматтуу мекендештер. Кур жерден доомат кылабызбы? Ак жерден адаштырабызбы бирөөнү? Биз жакшылыктын кулубузбу же жамандыктынбы? Албетте, биз канчалык аракет кылбайлы жакшылыкка же жамандыкка. Жаман жолду дагы ошончолук тосуктар көп. Жамандык кылыш дагы оңой эмес, себеби жамандыкты дагы акчага кылышат көп адамдар. Жакшылык кылыш дагы оңой эмес, жакшылык дагы өзүгө жараша сыноолору, жаман жакшы нерселери бар. Бир соодагер адам, эми азыркы учурда соодагерлерге өтө жакшы, каалаган учурда, каалаган жерде, каалагандай соода кылышат. Мисалы, ишеничтүү адам эле болсо, эки дос кеңири соода кылса болот. Бирөөсү Кытайда, бирөөсү Бишкекте. Мисалы үчүн, Кытайдагы адамга карта аркылуу акча которот, ал телефон менен жүктөрдү көрсөтөт, жөнөтөт, салат, бияктагы адам сата берет. Ошол сыяктуу акчаны картадан которуп коет. Айтор соодасы өтө жеңил. Мурдагы учурларда төөлөр менен аттар менен бир өлкөдөн бир өлкөгө барышка туура келген, ал канчалаган акчаны талап кылган, айтор оорчулук өтө көп болгон, түйшүгү көп болгон. Бүгүнкү учурда өтө жеңил. Ошол учурда бир соодагер бар экен, соодагер ар кандай өлкөлөргө барып, бар нерселерди алып, өз мекенине сатып, тирүүлүгүн кылган. Бул соодагер күнөрдөн бир күн бир өлкөгө барат экен. Ал жерде бир адам менен таанышып, ал адам жагып калып, кийими таза, өзү аппак, жүрөгү аппак дегендей, ал менен жүрүп, чогуу чай ичип, соодагер соодасын түшүндүрүп, биргеликте ууга чыгышып, айтор жакшылыктын бардыгын ошол жерде эс алганча көрүшөт экен. Соодагерди сени конок үйүндө калтырбайм деп үйүнө чакырат. Бул макул болуп үйүнө келет. Келсе үйүндө ошол учурдагы эң жакшы үйлөрдүн бири экен, жанында суулары, бакчалары, жүзүм бактары, айтор бардыгы бар, жардамчылары жүрөт, кызматчылары жүрөт. Үйүндө ич өтө кооз, үйгө кирип биринчи эле учурда конокко келген конокко чай берилет. Ошол учурда дагы кирип отурган учурда жанында аялы дагы суулардын сулуусу экен. Өмүрлүк жолдошу дагы. Ага дагы бир карап койду, бирок көзүн сактап, андан көзүн алды. Ушул жерде айтып коюш керек, бир жерге барганда оозуңду, анан көзүңдү сөзсүз тийишиң керек. Биз жолдогу адамдарбыз. Кайсы жерге чыкпайлы, көзүбүз, оозубуз тыйылыш керек. Бул дагы көзүн тыйды, өзүн тыйды. Бирок дасторконго отурган учурда жардамчылары тамак алып келгенден кийин ал адамга карата бардык ой жүгүртүүсү өзгөрүп кетти. Эмне үчүн? Себеби адамдын башында, адамдын скелетинен болгон, адамдын башынан болгон идиште тамак алып келди. Мындан коркупту, чочуду, ар кандай ойлорду ойлошту баштады. Бай бул мен эң жакшы деп ойлогон адам, Аллахтын назары түшкөн адам деп ойлогон адамым эң жаман адам турбайбы, бул адамкор турбайбы деп ар кандай жаман ойлор башыма келди. Мен дароо
Бул жерден кетүүнүн аракетин кылышты баштадым. Ар кандай ойлор келди, эртең ушул баштын ордуна менин башым турат го деп ар кандай ойлор келишти баштады. Жана мен ал жерден кетүүнүн аракетин кылып, айтарымды айтып, дээримди дейин десем, койбой каласың деп мени калтырды. Түнү менен уктай алган жокмун, баягы ой сезимдер эч оюмдан кеткен жок. Араң миң ой менен таң атты. Таң аткан учурда бакчаларын айланып жүргөн баягы бай мени чакырды. Чакырып баргандан кийин, урматтуум, адамга карата жакшы күмөн же жаман күмөн. Бул эки оттун ортосунда бүгүн түнү менен калып уктай албай чыктыңыз. Бирок мен сиз ойлогондой жаман адам эмесмин. Буга чейин мени бир жоокерим бар эле, менин охранам бар эле демекчи. Ал бар жактан кабаларым барлыгыны же жоктугуну дагы билет болчу. Мен билгенин билип, сырларын да көбүн билет болчу. Бирок ал мага кыянат кылды, аялыма туура эмес көз караш кылды. Мен ошондуктан аны өлтүрүп, башында күн сайын аялыма сабак болсун, аялыма көз арткандардын күнү ушундай болот деп, аялыма дагы, келген эркектерге дагы үлгү болсун деп туруп ушул тамакты койдуртамын. А сен мени туура эмес түшүндүң дейт. Ошондуктан да башка үй жерге барганда көзүңдү тыйгын деп насаатын айтат. Содагер ошол кайсыл жерге барсын, биринчи кезекте көзүн, оозун тыя турган болот. Чындыгында урматтуу мекендештерим, конок келген учурда деп саатты караба. Саат канча болду экен? Саат жок белесизде деп сураба. Бул дегени качан кетесиз, тезирээк кетпейсиз деген мааниге келет. Биз жеке булар дагы, жеке мен дагы кээ бир учурларда адашабыз. Өзүбүз билбеген абалда адашып коебуз. Ошондуктан да мен өзүм жеке ушул чоң күнөө болсо керек деп ойлогон күнөөм чынында чоң күнөө. Бирок Аллах мен кылган күнөөм, балким сооп деп билген күнөө экендигин дагы Аллах билет. Мен балким аны сооп деп ойлойм, бирок аны күнөө экендигин Аллах өзү гана билет. Кээ бир арасатта орто жолдо калып кетебиз, адашабыз. Бир жигитти ак жеринен кара доомат кылып, провокация кылып, башка кылышып, ошол учурда сен уурулук кылдың деп падышага алып келишет экен. Падыша чечим чыгарып, сен өлүм жазасына ылайыктуу табылдың деп өлүм жазасы берилет экен. Бул алып келишип ошол учурда баягы баш кесселерге алып келгенден кийин, баш кесселер башын алуу үчүн балтасын курчтуп алып келип жакындап, баягы жигит ошол учурда акыркы сөзүмдү айтайын. Акыркы сөзүм мен алтын эккенди билем дейт экен. Алтын эккенди кандайча? Ушундай алтын эккенди билем, мен түшүм чыгарганды билем. Баш кесселер буну кожоюнуга, падышага жеткизет. Падыша жигитти чакыртырат. Чакыртыргандан кийин сен алтын эккенди, ооба мен билем алтын эккенди. Сага бардык керектүү инструменттерди, керектүү улоолорду, керектүү жерлерди беребиз. Сен мен үчүн алтын экенсиң, эгер алтындын түшүн берсе, биз сени коюп жиберебиз, жаныңда аман калтырабыз дейт. Макул болот. Макул болгондон кийин булар керектүү жерлерди, керектүү кендерди бардыгын берет. Жерлер даярданыш баштайт, суулардын дагы сулуусу, жерлердин дагы жерин жакшысын беришип, баягы жигит жерлер даярдагандан кийин алтын казанадан алтын сурайт. Алтын дагы алып келишет. Падыша өтө кызыгат, бул кантип алтын эгет экен деп падыша келет. Падышага пактап коюп бардыгы келет. Жандагы вазирлер болсун бардыгы. Келгенден кийин бала жерде даярдап, алтынды коюп, муну эч бир уурулук кылбаган адам эгиш керек. Алтынды. Эгиш учурунда эч бир уурулук кылбаган адам эгиш керек муну. Ошондо түшүн берет, болбосо түшүн бербей калат дейт. Мен уурулук кылган эмесмин жашоомдо, бирок уурулук деген атым бар. Силер мен уурулук деп провокация кылып доомат коюп мени караладыңар, мен ошондуктан эге албайм муну дейт. Падышам сиз өзүңүз тандаңыз дейт. Падышам анда вазиримексин дейт. Вазири жок, мен ушундай ушул учурда кыянат кылып коем сизге дейт. Вазириден наракта турган мэриге азыркы учурда
Мээриге караса ал дагы жок мен ушундай кылганмын дейт. Казыга карайт, казы дагы ушундай дейт. Көчөнүн молдосуна караса молдо дагы экпеймин дейт. Анын бардыгы карап падышаны тиктеп, падыша менин өзүңүз эгиңиз десе, падыша дагы жерди карап, бул мен үчүн эмес экен. Мен дагы убагында уруулук кылып койгонмун дейт экен. Албетте урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым. Ошол учурда жигит кайрылып туруп, урматтуу падышам, падышачылыгыңызда уурдабаган адамдын өзү жок экен. Бирок мен ушунча жыл адал жашадым. Бир жерден каралап мени уру деп туруп өлүм жазасына чыгарып коюшуңуз туура эмес нерсе дейт. Падыша аркасынан баягы жигитти коюп жиберет. Ойлоно турган маселебиз эмне? Жеке бизде күнөө бар. Бирок күнөө кылдым, же күнөөнүн эшиктерин ачып, бир күнөөнүн эшигин ачкандан кийин экинчи күнөөнүн эшигин ач деген маселе эмес бул. Ооба көйгөй маселе бардыгында бар. Көчөдөн жолуккан адамдан сурасаңыз, көйгөй маселе проблемасы сөзсүз болот алында. Жаштыгыма кайтып калсам дейсиз, мектептеги жаш балдарды көрүп. Ошол жаш баладан сурасаңыз, мектептеги жаш баланын дагы проблемасы бар. Ал качан чоңойом деп жүрөт байкуш ал. Качан чоңойсом экен, качан чоңоюп эркин жүрөт экенмин деп. Ошо жаш баланын дагы эңсегени чоңоюш.